Саламатсызбы? Бул видеодо мен сиздерге бухгалтердик эсеп жана ошондой эле башкаруу эсеби, башкача айтканда управленческий учет экөөнүн айырмасын кыскача айтып бергенге аракет кылам. Мисалы сизде чакан бир компанияңыз бар, бизнесиңиз бар, же сиз жеке ишкерсиз. Сизде бухгалтердик эсеп жүргүзүлөт. Себеби дегенде салык төлөөдө сөзсүз түрдө бухгалтердик эсепте саналып жана салыктын ошо пайыздары суммасы саналат да. Ал эми башкаруу эсеби деген эмне? Бул жерде мисалы көрсөк болот. Бухгалтердик эсеп бул салык кызматы үчүн көбүнчөсү эсептешет. Бухгалтерия өткөнгө карайт жана расмий гана маалыматтарды каттайт. Башкача айтканда өткөн чактагы жасалып бүткөн операциялардан кийинки цифраларды, сандарды чогултуп, ошолордун отчетунун негизинде түзүлөт, эсептелет бухгалтердик эсеп. Ал эми башкаруу эсеби, управленческий учет бул жеке ишкер же ошо бизнестин ээси дейбизби, башкаруучусу дейбизби, ошол башкаруучуларга керек болот да, эң негизги эсеп. Башкаруу эсеби каалаган убактагы иштин чыныгы абалын чагылдырат. Башкача айтканда бухгалтердик эсеп деген компанияны штраф жанагындай айып пулдардан сактайт. Ал эми бухгалтердик эсеп, ал эми башкаруу эсеби болсо компанияны банкрот болуудан сактайт деп айтсак жаңылышпайбыз. Башкаруу эсеби баарын эсепке алат, анткени бухгалтердик эсептин айырмаланат. Ал баардык финансылык процесстерди, каалаган валюталарды, дааналарды жана пайыздык көрсөткүчтөрдү бизнестин баардык багыттары боюнча камтыйт. Сандар жооп бере турган 5 суроону карап көрөлү. Чындыгында канча иштеп жатам деген суроого жооп берет башкаруу эсеби. Кассалык үзүлүштөрдү жана кагаздык карыздарды эсепке албастан таза пайданы аныктоого жардам берет. Бизнестин өзүнө канча акча чыгарып алса болот деген суроого да жооп берет. Жүгүртүү капиталына зыян келтирбеген коопсуз дивидендтердин суммасын эсептеп берет. Акчам азыр кайда деген да суроого түздөн түз жооп бере алат. Акча каражаттарынын кыймылын көзөмөлдөө жана төшөлгөн акчанын канчасы товарда же дебитордук карызда экенин түшүндүрүп берет. Өсүү мааниси барбы деген суроого да жооп берет. Бизнес моделдин натыйжалуулугун жана масштабдоо потенциалын талдөөгө жардам берет. Долбоордо канчасы өзүмдүн жана башкалардын акчасы бар деген суроого да жооп берет. Компаниянын карыздык жүгүн жана туруктуулугун баалоого жардам берет. Башкаруу отчеттуулугунун 3 кити деп атасак болот. Эң негизги 3 отчет бул акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет, орусча айтканда отчет о движении денежных средств. Акчанын баардык келип түшөөрүн жана чыгымдарын көрсөтөт. Кассалык үзүлүштөрдөн качууга жардам берет бул отчет. Экинчи отчет, эң маанилүү отчеттордун бири финансылык натыйжалар жөнүндө отчет. Орусчасы отчет о прибылях, убытках же болбосо бухгалтердик тилде көбүнчө отчет о финансовых результатах деятельности деп аталат. Бизнестин натыйжалуулугун көрсөтөт. Компания канча иштеп тапканын кирешесин жана канча коротконун чыгымдарын мезгил менен көрсөк болот. Ал эми баланс бул башкаруу балансы. Бул жерде да компаниянын байлыгын чагылдырат. Ал эмнеге ээлик кылат активдери жана ал эмненин эсебинен сатылып алынган пассивдерин көрөт. Бул 3 негизги отчеттун бири-бири менен болгон байланышын дагы ошол башкаруу эсеби көрсөтүп турат. Курал тандоодо эң биринчи бул башкаруу эсепти жүргүзүүдө эң жөнөкөй Excel же Google таблицалардан баштаса болот. Бул биринчиден бекер. Эгер сиз өзүңүз Excel'ди жакшы түшүнсөңүз, өзүңүз эле бул отчетторду жазып алсаңыз болот жана сандарыңызды, цифраларыңызды өзүңүз анализдеп карап турсаңыз болот. Структурасын ийкемдүү өзгөртүүгө, каталарды издөөгө жана бүткүл команда менен бир убакта иштөөгө мүмкүнлүк берет. Google таблицанын өзгөчөлүгү ушунда. Программалык камсыздоого качан өтүү керек?
Эгер сизде татаал товардык эсеп болсо же бизнес автоматташтыруу зарылчылыгына чейин өссө, мисалы бизнесиңиз чоңойсо жана көбүрөөк чоңураак системага, серверге мисалы данныйларды сакташ керек болгон учурда программалык камсыздоого өтсөңүз болот. Бирок ага чейин эң биринчи кезекте биринчи тартип биринчи сизде ошол сандарыңыздын, цифрларыңыздын тартиби болуш керек, системасы болуш керек. Эсепке алуу процесстери түзүлмөйүнчө кымбат баалуу программалык камсыздоону киргизбесеңиз болбосо башаламандыкты автоматташтырып аласыз. Башкача айтканда биринчи тартип болуш керек, андан кийин автоматташтырууга өтүш керек. Бул бир эң негизги эрежелердин бири. Башкаруу эсебинин алтын эрежелерин дагы карайлы. Маалыматтардын толуктугу жана тактыгы болуш керек. Бардык чыгымдарды ак жана боз жана келишимдердин так суммаларын киргизиңиз, болжолдуу сандарды эмес. Чогултуу ылдамдыгы мисалы ар бир айдын 5-числосуна чейин деп өзүңүздөргө эреже койсоңуздар болот. Отчеттуулук ыкчам болушу керек. Отчеттуулук өзүн-өзү акташы керек. Эгерде эсепке алууну жүргүзүүгө кеткен чыгымдар туура чечимдер аркылуу пайданын өсүшүнө алып келбесе, системаны өзгөртүү керек. Эң негизгиси башкаруу эсебин жүргүзүү кандай маанилүү экенин бул ушул колдонгондон көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөргө скрин кылып да алсаңыздар болот. Сиздерге пайдалуу болду деп ишенем. Сурооңуздар болсо комментарийге жазыңыздар.